Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн силер менен фразеологизмдер жөнүндө маалымат алып түшүнөбүз жана алган билимдерибизди практика жүзүндө кайталоого аракет жасайбыз. Фразеологизмдердин түрлөрү, фразеологизм менен макал лакаптардын айырмачылыгы жана идиома деген түшүнүктөрдү калыптандырасыңар. Фразеологизмге мүнөздүү белгилер кайсылар? Биринчи, фразеологизмдин компоненттерин ажыратып, ордуна башка сөз койсок, мааниси жоголот. Экинчиси, фразеологизмдерди түздөн түз башка тилге которууга болбойт. Анын ал тилде ошого окшош маанилеши болушу мүмкүн. Үчүнчүсү, фразеологизмдер стилдик максатта колдонулат. Төртүнчүсү, фразеологизмдер бир сөздөн да турушу мүмкүн. Мисалы, чечен. Ошондой эле фразеологизмдердин структуралык, маанилик жактан окшош тилдик каражаттар бар, алар макал лакаптар болуп саналат. Фразеологизмдер туруктуу, тилде даяр материал катары колдонулат, компоненттүү, башка тилге так которулбайт, сүйлөмдө бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Фразеологизмдер бул өз ара 3 топко бөлүнөт. Биринчиси фразеологиялык айкаштар, экинчиси фразеологиялык бирдиктер жана үчүнчүсү фразеологиялык ширешмелер. Фразеологиялык айкаштар деген эмне? Кебибизде эркин өз ара маанисинде кеңири колдонулбайт, белгилүү бир сөздөрдө гана колдонулуп, фразеологиялык маанини пайда кылат. Мисалы, кымча бел, кыямат күн, аскар тоо, чаркайлануу, жылас болуу. Ал эми фразеологиялык ширешмелер болсо, булар мааниси тутумундагы компоненттердин алгачкы лексикалык маанилери менен такыр байланышы жок, бирок ошентсе дагы алар бири-бири менен бириккенде кандайдыр бир фразеологиялык айкаш менен образдуу, элестүү бир маанидеги сөздү түшүндүрүп турат. Мисалы, мурдун балта кеспөө, беш өрдөгүн учуруу, котур ташы койнунда жана башка. Ал эми кийинкиси фразеологиялык бирдик. Фразеологиялык бирдиктер булар фразеологизмдин тутумундагы компоненттери жеке тургандагы маанилерине аздыр көптүр жакындыгы бардай көрүнөт да, алар мына ошонусуна карап, ошол бири-бири менен байланышта чыккан болуш керек деген дагы түшүнүктү берип турат. Мисалы, көз ачып жумганча, көздүн карегиндей сактоо, үрүп чыгар ити жок, күлү додо болбогон жана башкалар. Фразеологизм боюнча мына ушундай маалыматтар бар. Демек, силер толук түшүндүңөр деп ойлойм. Эмесе ошол алган билимиңерди азыр төмөнкү фразеологизмдер аркылуу бекемдөөгө аракет жасап көрөлү. Бул жерде фразеологиялык сөздөр берилген. Силер ошолорду дептериңерге жазып алып туруп, анан кийин маанилерин тушуна мүмкүн болушунча чечмелеп жазганга аракет жасагыла. Ошол сөздөн кийин бул жагында анын түшүндүрмөсү берилген. Силер биринчи жообун карабай туруп, фразеологиялык сөздөрдүн баарын жазып алып туруп, маанилерин ачыктагандан кийин анан жообу менен салыштырсаңар гана алган билимиңерди бекемдей алган болосуңар. Демек, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силер берилген фразеологиялык айкаштарды маанилерин чечмелеп алган билимиңерди бекемдедиңер деп ишенемин. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болгула.